Assalamualaikum hurmatly YouTube görүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан эле коркунучтуу каналы. Эгерде биздин видео жакса, лайк басып, подписка болуп, комментарий жаза кетиңиздер. Андыктан биз кезекте окуябызды баштайбыз. Эскертүү: 18 жаштан жогорулар көрүүгө сунушталат. Мадали колунан көөрү төгүлгөн жыгач уста эле. Айылда ал кишинин алдынан кыя өткөн жан болчу эмес. Улуу кичүү дебей мада келип, урматтап турушчу. Ал да өз баркын билгендиктен анча-мынча кишини басынтып да койчу. Бир күнү эшик жасап жатканда аскерде жогу кызмат өтөгөн тең тушу келип калып, ишин токтотуп, ага дасторкон жайып, арак шарабын жайнатып сыйлайт. Досу шашылыш экен бат эле узайт да, Мадали кайра ишине киришет. Бирок ал алагөө кылганын акмалда азык кылып, дасторкондо калган бир шише аракты жанына коюп алып, улам жүздөн ичип коюп, иштеп жатып кызып калат. Электр тогу менен иштеген ара станогуна жыгач аралап жатып, мас неме колун арага унбагандай эле алдырып кансырап кулайт. Аялы Гүлжамал колунун жарааты жедеп ырбап кеткенде ана күйөөсүн доктурга алып барат. Врачтар консилиум жасап устанын колун чыканагынан кесип салбаса аз өтпөй гангренага айланып кетээрин белгилешип, аргасыз колун кесип ыргытылат. Ооруканада жатканда бир ай чамалаганда Мадалинин түшүнө өзүнүн кесилген колу кирет. Улам зеки берет: Мадали, мен сени канча бактым, а сен болсо менин кадырыма жетпей мас болуп кестирдиң. 2-3 түн өтпөй ал кол түшүндө ээсин бетке чабат. Жарым ай өткөн түштө экөөтөн түн ичинде кадимкидей салгылашып чыгышчу болду. Ал үйүнө бир колу чыканагынан жок мунчу болуп чыгып барганда да кол анын артынан калбады. Дале түшүндө кыйнаган койбой атүгүл күчөттү. Мадали көп таяк жечү болду. Эртең менен чын эле бети башы көп ала болуп калмай адатка айланып, ал жинди болуп кетпесем экен деп далбас уруп невропатологко көрүнсө, ал түшүн түлкүнүн куйругу бара бер сопсо элесин деп айдап чыгат. Бир күнү бая кесилген колу тикесине муштум тийип, мени доктурлар ыплас жерге ыргытып көмүп коюшту. Таппасаң эми ийниме чейинкисин да алам, чирийсиң дейт. Мадали жок дегенде болжолду дайын айт десе кол айтып берет. Эртеси мунчу уста айыл молдосун эки жигитти алып, түшүндө көргөн жол менен барып, таап ырым-жырымын жасап көмүшөт. Ошондон кийин Мадалини кесилген колу кыйноого салбай тынчып калат.